Баткен башкы суу чарба башкармалыгы жана райондук суу чарба башкармалыктары тарабынан 2024-жылдын 24-майына карата чарбалар аралык 424 чакырым канал, анын ичинен ремонтко пландалган 6,9 километр болуп 100% аткарылды. Механикалык жол менен 44,7 километр канал тазаланды. Планга ылайык 56 даана гидротехникалык курулмалар, 64 гидропост, 9 скважина ремонттон өткөрүлдү. Баткен облусу боюнча 31 спа түзүлүп, облустун 57,772 гектар сугат жеринин 45,301 гектар аянтын же 78%-ын тейлешет. Карамагында жалпы 1660,845 километр ички чарбалык сугат тармагы бар. Айыл өкмөттөр спалар менен биргеликте 347 километр каналды ремонттолуп, механикалык жол менен 88 километр каналдар тазаланды. 3 гидропост, 112 даана гидротехникалык курулмалар ремонттон өткөрүлдү. Жаздык үрөн себеби боюнча 2024-жылга 17,144 гектар пландалып, жалпы 20,030 гектар жер аянтына буудай, арпа үрөндөрү себилди. 5,804 гектарга күздүк кылкандуу даан эгиндери азыктандырылды. Минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо боюнча жалпы облус боюнча 15,837 тонна жер семирткич керектелет. Бүгүнкү күнгө 12,112 тонна камсыздалып, керектөөнүн 76,5% аткарылды. Облус боюнча 2022-2024 жылдар ичинде 2 шаар 29 айыл аймактарда тамчылатып сугаруу системасы аркылуу жалпысынан 363,7 гектар жер аянт сугат суу менен камсыз болгон. Анын ичинен мамлекеттик фонддор тарабынан 3, мамлекеттик эмес уюмдар 8, жеке ишкерлер тарабынан 20. Облус боюнча 2022-2024 жылдар ичинде 9 бассейн курулуп, 155 гектар жер аянты өздөштүрүлгөн. Облус боюнча 2022-2024 жылдар ичинде жалпы 33 тике суу кудугу чыгарылган. Анын ичинен республикалык бюджеттен 20 скважина, 13 мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан чыгарылган. Алар Баткен районунда 6 скважина, Кадамжай районунда 15, Лейлек районунда 11, Баткен шаарында 1 скважина. Республикалык бюджеттен каржылоо менен Лейлек районунун Лейлек айыл аймагындагы Кара суу айылында жайгашкан Кара Мойнок, Мурас бассейнлеринде тазалоо, ремонттоо иштери жүргүзүлүп пайдаланууга берилди. Республикалык бюджеттен жана инвестиция тартуу аркылуу Баткен районунун Карабулак айыл өкмөтүндө жайгашкан Каракол каналынын курулушу жүрүп жатат. Республикалык бюджеттен 9,6 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Каналдын узундугу 14,5 километр, сугаруу аянты 1200 гектар. Бүгүнкү күнгө 740 метр бетондоо иштери жүрдү жана 1950 метр труба түтүкчөлөр орнотулуп, иштер жүрүп жатат. Калган жумуштарга республикалык бюджеттен 17,13 миллион сом бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө башкы түйүнүн куруу боюнча Карабулак айыл өкмөтү тарабынан экспертизага берилди. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында облус боюнча 761,584 түп көчөттөр отургузулду. Анын ичинен 745,923 түп жазы жалбырактуу, 15,361 ийне жалбырактуу, 300 түп тез өсүүчү көчөттөр болуп саналат. Бүгүнкү күнгө айыл чарбасын каржылоо 12 долбоорунун алкагында облус аймагында Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан жалпы 192 ишкерге 74,8 миллион сом насыя берилди. Анын ичинен мал чарбачылыгына 164 ишкерге 67,9 миллион сом, талаачылыкка 28 ишкерге 6,9 миллион сом. РСК банкы тарабынан жалпы 209 ишкерге 89,5 миллион сом насыя берилген. Анын ичинен мал чарбачылыгына 200 ишкерге 85,8 миллион сом, талаачылыкка 9 ишкерге 3,7 миллион сом берилди.